Başına düşüyor. Бул видео социалдык тармактарда талкууга алынды. Анда Жалал Абад шаарындагы жаңы курулган стелланын пластиктери ажырап, шамал ары-бери учурганын көрүүгө болот. ТМЕДИА редакциясы курулушту кайсы компания жасаганын жана канча акча сарптаганын тактап көрдү. Жалал Абад шаары деп жазылган стелла калаанын айыптоо тоосуна орнотулган. Курулуш иштери 2022 жылы ноябрда башталып, 2023 жылы октябрда бүткөн. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка ылайык, стелла жана флагштокту курууга 2022 жылдын августунда тендер жарыяланып, ага 16 миллион 745 миң 622 сом сунушталган. Тендерге 2 компания катышып, жыйынтыгында Strong Group ЧЧКсы 15 миллион 654 миң сом сунуштап жеңип чыккан. Компания тууралуу эмне белгилүү? Strong Group'tu Абакиров Жаркынбек негиздегенин Юстиция министрлиги маалымдайт. Мекеме 2022 жылы апрелде кайра каттоодон өткөн. Ачык бюджеттин маалыматтык базасы компания кайра катталгандан кийин активдүү иштегенин көрсөтүп турат. 2022-2023 жылдары мамлекеттик бюджетке 1,5 миллион сомдон ашык салык которгон. Ачык булактарда Жаркынбек Абакиров 2021 жылы Жогорку кеңешке шайлоого өзгөндөгү номер 12 шайлоо округунда добуш бергени тууралуу маалыматтарды таап алдык. Стелланын бөлүктөрү эмнеге урап жатат? ТМЕДИА редакциясы айыптоо тоосуна орнотулган стелланы аймактагы кесиптештери аркылуу жанынан көрүп, видео сүрөткө тарттырып келди. Сүрөт видео тартылган учурда жазуудагы пластикалык панелдер атайын шуруптар менен кагылып оңдолгон экен. Ал эми Жаркынбек Абакировдун өзү менен байланышканыбызда окуя 15 мартка караган түнү болгонун билдирди. Ал тоодо катуу шамал болоорун, мындан улам пластиктер ажырап кеткенин айтууда. Аларды бүтүрүп койдук го, бүтүрүп ошо жерде баягы шамал катуулап да кырда ал жерчи. Ошол жерде баягы катырылган самолеттерден бошоп кетти да, шамал тынмай болуп турат да майдачы. Ал оркестекло да пластикада чыпылет да монча. Ал сумкетсаларды өзүбүз ошо камсыздап беребиз, өзүбүз полный. Бир жылга чейин. Тепкичтери да урап кетиптир да, аларды да көрдүңүздөрбү? Чекелери кемтирип. Аерге бирген чыга жамай, аерди бирөөлөр атайлар балка менен сындырганга чекесине кичине кичинеден сынып чыкты эки жеричи. Эките кател. Курулуш коммуналдык чарбаны караган вице-мэр Жаныш Райымжанов стелладагы айрым кемчиликтерди курган компания оңдоп жатканын билдирди. Стелла менен флагштокко жумшалган 15,5 миллион сомдун 90%-ын Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду бөлүп берген, калганын мэрия кошкон. Шаар бийлиги ошол убакта бул стелла менен флагшток калаага туристтерди тартууга чоң өбөлгө болот деп ишендирген. Шамал биринчи ирет курулуш менен алышып жаткан жок. Эске салсак, быйыл 17 февралга оогон түнү катуу шамалдан Тамчы айылындагы Ысык көл аэропортунун дубалынын бир бөлүгү да кулап түшкөн эле. 2023 жылы мартта да ушул эле аэропорттун дубалынын бир бөлүгү катуу шамалга туруштук бере албай кулаган.